чоң сыноодон аман эсен калып, кайрадан ишке киришиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык. Окуянын мындай чоо жайын айтып берсеңиз, сиз канча убакыттан бери пландап келгенсиз, канча даярдык көргөнсүз, анан эмне болуп кетти? Былтыр пландаштырган болчумун ошо 25-тен 30 чакырымга чейин көлдү сүзүп өтсөмбү деп. Анан даярдыкты ошо жылдын башынан январдан баштаган болчумун. Анан ошо августтун 20-ларынан баштап эле мен күн сайын аба ырайынын прогнозун карап аткам. Анан акыркы прогноз менен ошо 31 эң эле жакшы, эң эле күн ачык Ыңгайлуу күн болчу, э? ооба деген прогноз болгон үчүн ошо 31 августты биз тандаганбыз да. Демек аны эгемендүүлүк күнүнө утурлап эмес, шамалга, аба ырайына карап тандаган Аба экенсиз ырайына да? гана ал ушундай неме туш келип калды да эгемендүүлүк майрамгачы. 17 саат сууда болгондон кийин кандай сезип атасыз өзүңүздү? Мындай калыбыңызга келип калдыңызбы? Канча болосун баары көп күч жоготтуңуз, көп энергия короду? Баягы эртеси күнү 1-сентябрда эртең менен бир аз температура болдум, анан тамагым ооруп калыптыр. Бирок азыр мына тамагым уже жакшы эле болуп калды, бир аз эле немеси калды. Бизге дагы деле үшүп тургандай көрүнүп атасыздар, эмнегедир? Жок, мына жумушка дароо эле чыктым. Мына кече кайра тренировкага бардым, стадионго барып. Акыбал жакшы эле. Мына моралдык колдоо абдан чоң болду, ошо менен баягы учур менен пайдаланып рахмат айтайын деп. Баары көбүнчө айтып атышты, сени Кудай сактаптыр, аман эсен чыгышың менен деп куттуктап эле анан ошо 1-сентябрь сенин экинчи туулган күнүң болду деп айтты. Окуя эмне болуп кетти? Канча убакыттан кийин жанагы шамал башталды? Эмне болду? Эртең менен 7:20 баштаганбыз, Чырпыкты айылынын жээгинен баштаганбыз. Аба ырайы тынч болчу, күн ачык, шамал деле почти жок, где-то 1-2 метр секундасына. Анан ошо сүзүп келаттык, башында ар бир 45 мүнөт сайын, андан кийин ар бир жарым саатта ысык суусундук ичип аттым, тамак аш, ошо пюре даярдаган болчубуз. Ошо суудан токтоп эле ичип аттыңыз да, э? Ооба, суудан токтоп эле, анан ошо жанында 2 кайык коштоп жүргөн. Анан бир 10 саат өткөндөн кийин биз баягы пландаштырылган дистанциянын тегинен ашыгын өтүп койдук. Анан баягы болжомол менен ошол ысык суусундук кофе жетпей тургандай болуп калды да. Ошол себептен биз берки экинчи кайыкты, мотору бар кайыкты Тор айгыр жээгине жөнөттүк. Баягы кошумча тамак аш алып, анан кайра келип калат деген ушундай неме расчет бар болчу да. Эмнеге ошону балким жетпей калбасын деп алдын ала ойлонгон эмеспи? Кошумча алган эмеспи? Жок, тамак ашты негизи кенен эле даярдаганбыз биз. Кашасындагы пюре, анан ысык суусундук глюкозасы бар кофе да даярдаган болчубуз. Бирок менин баягы ылдамдуулугум кичине жайыраак болуп калды да. Ойлогондон ооба. Бирок ошол кийин ойлосом, ошол мотору бар кайыкты жээкке жөнөткөнүм жакшы болуптур да. Анткени алар ошо калып калганда алар дагы коңторулуп туруп, анан алар менен дагы көйгөй болмок да, алар да издеп калмакпыз да. Эми алар баягы куткаруучу жилеттерин кийип жүрүштү, бирок баары бир бул дагы өзүнчө бир неме болмок да. Анан ошо бул деле ошо өзүнүн баягы кандай десем, Кудайдын немеси окшойт, ошо сезгенде ошол жака жөнөтүп. Анан алар кеткенден эле бир жарым сааттан кийин баягы сезип калдык да, тиги Нарымбек экөөбүз шамал башталганчы толкундап баштаган. Ал Нарымбек дайыма жанында жүрчү да, оң тарапта. Анан карасам эле артта кала баштады да. Анан артты карасам ошо жакшы эле калак менен иштеп атты, бирок мени кууп жете алган жок да. Анан бир пасс эле бир 2-3 минуттан ичинде эле ары болуп кетип эле анан такыр көрүнбөй калды. Анан мен артка кайрылганда аны мен кууп жете алмак эмесмин да. Анан эми азыр тиги менин оюмча ошо мотору бар кайык келип Нарымбекти буксирге алып, анан мени кууп жетет го деп, анан мен сүзүп кете бердим да. Дагы бир где-то бир 5-10 мүнөт өткөндөн эле толкун өтө чоң болуп кетти да. Анан мен түшүндүм. Кечиресиз, мына ушул жерден баштасак да, адатта көл тыптынч же болбосо көлдө анчалык кубаттуу толкун болбойт деген ойдо жүргөндөр да көп да. Анында сиз өз башыңыздан өткөрүп көрдүңүз да, көлдөгү толкундун кубаты кандай экен? Ушундай толкунду мен биринчи көрүшүм. Бир жээктен экинчи жээкке өзүм 2 жолу мындан мурун өткөн болчумун. Менин балдарым да өткөн. Дем алыш күндөрү биз тренировкага чыгып, баягы жээктен 4-5-6 километрге чейин неме сүзүп кетип калчубуз да, барып кайра келип. Толкундар кандай келди? Бийиктиги канча деп айтса болот эми? Эми баягы орустар айтып коет го, у страха глаза велики деп.
эми менин оюмча эми жок дегенде 1,5 метрден 2 метрге чейин. Берки куткаруучулар эртеси күнү айтып атты 3-4 метр деп, берки Нарынбек дагы айтып атты 2-3 метр деп. Эми билбейм, мен баягы сууда мага ошо где-то 1,80-2 метрге чейин ушундай сезилди да. Ошол тапта көл эмес эле сизге океан же деңиздей сезилген жокпу? Ошондой сезим пайда болду. Анткени алар баягы бийик, толкун бийикте дагы мындай жазы да. Анан мындай толкун көтөрүлгөндө сен ылдый жакта болуп калганда эки тоонун ортосундагыдай болуп, баягы капчыгайга түшкөндөй болуп каласың да. Жалгыз кетип баратасыз. Коштоп бараткан киши адашты, экөөңүздөр эки жакта калдыңыздар. Психологиялык абалыңыз кандай болду чынында? Ачык айтканда биринчи 1 сааттын ичинде мындай эч неме коркунуч пайда болгон жок. Моюн берген жоксуз, Неме, ооба, анткени мен ошо 1 саатка чейин күтүп аттым да, качан азыр тиги экинчи кайык келет депчи. Көрсө алар баягы толкун башталганда жээктен бизди көздөй сүзөбүз деп, анан жээктен эле эки жолу коңторулуштур да. Баягы толкун немеси менен чыга албай коюштур да. Анан чыга албай болгондо эле жакшы болуптур да, анткени алар да кийин издеп калмакпыз. Анан ошо 1 саат күтүп аттым, анан ошо 1 саат өткөндөн кийин анан баягы питание да жок болуп калды. Мен коркуп баштадым, азыр менин ал күчүм кетип калса токтоп калам, тигилер да жок. Анан сезе баштадым проблема экенин. Анан биринчи ошо 1 саат өткөндөн кийин тиги Нарынбек неме чоочулап калдым да, себеп дегенде ал өзү спортсмен, ал мисалы мен чөгүп кетти деп ойлодум. Анткени мен мындай ишеничте болчумун да, ал чөкпөсө соткасы бар, же тиги мотору бар кайык аны табат, иши кылып Нарынбек бир айласын табат деген мындай ишенич бар болчу да. Анан 1 саат, 1,5 саат жок болгондон кийин ошо Нарынбек чөгүп кетти деп ошо абдан кайгырдым. Жанымда жүргөн эле как боевой товарищ жоголуп кеткенди мына азыр эле көрүп туруп, анан чөгүп кетти дегенде мен 100% уже ишенич ушундай ой пайда болду да 1,5-2 сааттан кийинчи. Коркунуч жөнүндө айтсак, эми андай деле ойлор кетип атты, баягы алым жетеби жээкке чейин жеткенге. Мисалы балким мен деңизде же океанда болсом, балким паника болмок, анткени ал жерде абдан чоң жээк көрүнбөйт. Бирок бул жерде жээк көрүнүп турду, тоолор көрүнүп атты. Күн тийип турган 1 саат 7:30-7:45ке чейин. Бир 2-3 саат өткөндөн кийин баягы өзүмдү сездим. Атайын денемди бош кое берип сүзө баштадым, анан баягы бул энергия да бир топко жетерин түшүндүм да. Экинчи проблема бул үшүп баштадым да, бир 3-4 саат өткөндөн кийин. Анткени ага чейин биз баягы ысык неме ичип аткан болчубуз термостон, ошол да жок болуп калды. Алым жетмек, бирок үшүп калып, баягы буту колум кыймылдабай калса анда жетпей калам деп ушундай ойлор кетти. Жээк алыс, сезимде коркунуч, жалгызсыз дей. Улам күн кечкирип келатат. Эмне жөнүндө ойлондуңуз? Эми күн баткыча, чынын айтканда 2,5 саат дагы жарык болуп турду. Күн баткыча үмүт калып атты да, азыр моторный лодка келет депчи. Баягы күн баткандан кийин баягы караңгыда мени таппайт. Эми уже мен өзүм жээкке чейин жетишим керек деген ушундай ой келди. Биз Нарынбек экөөбүз ажырап кеткенден жалгыз 7 саат сүздүм да, 7 саат абдан көп убакыт ар кандай ойлор ойлогонго убакыт кенен болду да. Анын үстүнө саат 9-дарда мен баягы белиме байлаган мындай надувной өзүмдүн неме куткаруучу буй бар болчу да. Аны баягы улам жарым саат сайын кучактап, баягы эс алып неметсе болот да. Аны менен эч чөкпөйсүң да. Ошону бир саат 9-дарда баягы толкун немеси менен неме үзүп кетти. Поясы калды, жиби үзүлүп тиги буйок агып кетти да. Кечиресиз, ушул жерде фильм бар эмеспи? Бирөө деңизде калып калып, анан топту жанына киши кылып алып сүйлөшүп, аралда калып. Кийин топ агып кеткенде ушундай анан ыйлайт эмеспи? Сизде да ошондой мындай көрүнүш кайталангандай болгон жокпу? Жок, андай болгон жок. Буйоктун жакшы жери эми бул баягы психологически деле уверенность да, аны любой момент кучактап асылып тура берсең, алың кетпейт, болушунча эс ала бересиң да. Ошол дагы саат 9-да ошо чаап үзүп кетти да, ал да кетти. Эми ачык айтсам, эң негизги ошо Нарынбек тирүү калса экен эле деп жалынып аттым да Кудайга. Анан ошо Нарынбек тирүү калса деп бир өзүнчө бир убадаларды бердим. Мен аны айтпай эле коеюн. Балким бир экөө четинчи.
чыгылса жалпы мааниси баягы кандай десем, бир аспект боюнча баягы өзүнчө мындай түзүгүрөөк жүрүшүм керек деген ушундай убада бердим да. Жээкке келгениңизде алгачкы сезимиңиз кандай болду? Алгач мына жээкке жеттим деп бут койгонуңузда. Ал дагы өзүнчө кызык болду. Баягы караңгыда мен ориентир неме болду да, свет, жээктеги свет. Анан ошодо мен айыл экен деп ойлогом да. Көрсө кийин уктум мен ошо мени колдоп келген ошо досторума, тааныштарыма рахмат айтат элем, ушу учур менен пайдаланып. Көрсө алар түштүккү жээкке келип, баягы жолдун боюна машинелерди коюп, фарасын көлдү көздөй фарасын неметип, күйгүзүп туруштур да. Прожектор катары туруп берген экен да? Ошону мен неме Багыт алдыңыз. Ошону багыт алып, ошону келдим да. Анан кийин баягы оттор азая баштады. Көрсө алар баягы бу жерде жок деп башка жака кетип атышты да. Мен ойлоп аткам, айылда баягы кишилер жатты, уктап, азыр баары уктап калгыча жетип калыш керек деп да ошо жанталаштым да. Баягы көлдөн сүзүп баратканда дайыма жанагы браконьерлердин неме сеткаларына туш келесиң да. Бул жолу мен ошо түн ичинде сүзүп баратканда да ошо бир баклажкага уже түштүк жээкте бир баклажкага неме урундум да. Сиздей суучулдар сүзүп аткандар аны чогултуп жыйнап алып салган мүмкүнчүлүгү болобу же болбойбу? Жок, андай кыйын. Мен улам 20 мүнөт, жарым саат сайын баягы мындай тике сууда тике туруп эс алып аттым да. Мындай кол менен баланс кылыпчы. Анан бир маалда ошо мынтип тике турайын десем эле бутум жерге тийди да. Кандай болду ошол жерде? Биринчи ой кетти, бүттүм мен тирүү калдым дегенчи. Эң негизги тирүү калдым дедим, анан кайра Нарынбекти эстедим, эми Нарынбек да тирүү калса экен деп. Ошо анан карасам, очкимди чечип карасам, тиги айыл эмес экен, баягы трассада машинелер жүрүп туруптур, фонарлар туруптур, столбалар. Анан ошо түз эле чыгып, трассага чыгып машина тозоюн десем, а жерде баягы састак, түштүк жээк састак болот да, анан тикенек камыш мен баягы жыңайлап өтө алган жокмун да. Бир жарым километр аралыктан эме мындай светомузыка сыяктуу күй өчүп атыптыр да. Мен ойлоп калдым, бул кафе же бир пансионатко деп. Анан ошону көздөй жээк менен бастым. Көрсө ал баягы МЧСтин неме сигнал Куткаруучулары ошо жээкке коюп коюштур да, баягы ориентир катарычы. Ошо жака чейин бир топ бастым, 1 сааттан ашык. Ким бет келди сизге эң алгач? Акимчилик сураныптыр. Аларга да рахмат. Ошо бир катер, а жерде бир топ катерлер жана толкундун аркасынан неме чыкпай атыптыр да көлгөчү, биз өзүбүз коңторулуп кетебиз депчи. Анан ошо Шамытаев Кенжебек деген киши катер менен чыгыптыр, рахмат ал кишиге дагы. Ысык көл районунун акими Данияр Иманалиев. Ооба, Данияр Иманалиев, берки прокурору Улукбек ошо суранышып, анан алар чыгып саат 12-де Нарынбекти таап алар. Анан ошо Нарынбек айттыр, бул байкем сөз жетет жээкке чейин, мен ишенем ошо жээктен издейли деп. Анан ошо жээкти аралап жүрүптүр да прожектор мененчи. Мен 12:20 чыктым. Алар мени 2-ге жакын тапты да. Как раз мен ошол тиги жарыкка келип калганда, ошол маалда эле тиги катер келип калды да, прожекторлор менен минтипчи, анан ошо бири-бирибизди табыштык да. Кантип учураштыңар? Эмне болду? Мен биринчи эле суроом болду, неме Нарынбек тирүүбү деп. Анан Нарынбектин үнүн уктум, ошо мен баягы успокоился. Алар дагы абдан кубанычты, ура деп кыйкырышып, сүйүнүчтүү. Анан а жерден мени алып, арыраак бир жээкке барып ошол жерден түштүк. Көрсө а жерде достор, туугандар, мен мындай андайды күткөн эмес элем да. Мен ойлогом, мен баягы издеп атат го, баягы анан ушундай чоң резонанс тетиги жетекчилерге чейин жетип, анан көзөмөлгө алып, анан шаардан ушунча кишилер келди деген аны мен күткөн эмесмин да. Издөө иштерине кеткен чыгымдарды төлөп берди деген маалымат чыкты. Ооба. Кандай кылып төлөп бердиңиз? Жашыруун болбосо суммасы канча болду? Кимдерге төлөп бердиңиз? Чолпон Атадагы госрезиденциянын теплоходу чыгыптыр. Алар менен биз байланыштык, жетекчиси менен. Алар 400 литр солярка кетирдик деп айтты. Кенжебек деген катердин тиги ээсине акимчилик ошо карызга дагы 400 литр
солярка кетириптир, анан кийин өзү дагы анын өзүнүн дагы 200 литр, ошо жалпы 600 литрдин акчасын төлөп бердик. Анан берки МЧС дагы өзүнүн куткаруучуларын дагы точносун билбейм, бир 3-4 катер дагы кошо чыгышыптыр. Анан МЧСке биз кайрылып чыгымдарды санап бизге бергиле, биз толуктап берели десек, алар биз мыйзам чегинде ала албайбыз. Даже баягы өз эркиңиз менен бере турган болсоңуз деле бизде мыйзам менен уруксаат жок. Кийин биз тил угабыз деп макул болбой коюшту. Анан биз баягы мындай эле баягы белек катары ошо водолазный неме жабдууларды сатып алып, белек кылып кечээ алып бердик.